Мына президентибиздин алдыбызга койгон тапшырмаларын, негизги маселелерин биз чечип атабыз. Мамлекетибиздеги уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүшүбүз керек эле, күчөттүк, жыйынтыгын берди. Бүгүнкү күндө мамлекетибизде эч кандай жанагы бандиттик топтор жок. Уюшуп алышып, бандиттик кылып, баягы ишкерлерди тоноп, же болсо бирөөнү коркутуп үркүткөн эч ким жок. Андайлар болсо, аларды дагы жоопко тартабыз. Ушул тарабынан биз тартипти орноттук. Эми негизги жумушубуз, урматтуу кызматкерлер, биз 25-26 жылдын ичинде Кыргыз мамлекетиндеги коррупцияны тыйышыбыз керек. Жок кылышыбыз керек. Коррупция бул эң негизги биздин душманыбыз болуш керек. Коррупция болгон жерде өнүгүү жок. Коррупция болгон жерде мамлекеттин түзүлүштүн бекемдиги жок болот. А коррупция кимдердин арасында? Мамлекеттик кызматкерлердин арасында. Ошондон ушул багытта жумушуңарды күчөткүлөгүн. Кудай буйрса 1 январь 2025 жылдан баштап коррупцияга күрөшүү боюнча мыйзамдарыбыз катаалданат. Ошол мыйзамдардын негизинде коррупцияга аягосуз күрөш жарыялап, кимде ким мамлекетке кыянатчылык кылса, баарын жоопко тартышыбыз керек. Ушундайларга багыттыңарды алгыла. Баткен облусунда ушул мамлекеттик кызматта иштегендердин бардыгынын жумуштарын карап, текшерип, мыйзамдуулугун карап, эгерде коррупциялык схемаларды түзгөн болсо, алар жоопко тарткыла.